Арбаңыздар ардактуу адабият ышкыбыздары. Бул ирет белгилүү илимпоз агартуучу, жазуучу Сулайман Рыспаевдин ыйман адеп жана маданият жылына арналып даярдалган сөз жөнүндө сөз китеби обода. Көөнөрбөс Гүлзардын үрөөнү деп башталган баш сөздү Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаты, ыйман дини маданиятты өнүктүрүү фондунун төрагасы болуп турган кезинде Нуржигит Кадырбеков жазган. Кыябын келтире айтты дейт кыргыз эли айтылган сөзгө муюп, канып, ыраазы болгондо. Айтылуу окумуштуу, жазуучу, ойчул Сулайман Рыспаевдин сөз жөнүндө сөз китебин тамшана окуп, мен дагы ушинттим. Кыябын келтире баяндаптыр. Автор башкадан батынып, бул темага баш бага албай тургандай. Баш бакса дагы жаңы бирдеме табуусу оңбогондой оор боло тургандай барандуу, көп кырдуу, кызыктуу, кемели келишкен, кенен жана терең, эң башкысы жан дүйнө менен акылга эбегейсиз пайдалуу эмгек жазып коюптур. Сөз деген түшүнүктүн көпчүлүк ойлогондой тек жана кандайдыр бир маанине туюндурган тыбыштардын айкалышы жана тамгалардын куруму эместигин, анын тагдырга таасир этчү, өмүргө өзөк, жашоого жамал болчу касиети бар, улуу эткин экендигин жатык, жөнөкөй, кызыктуу тил менен ар тарабынан ачып бериптир. Ушул багытта кеп учугун улап отуруп, улуттук рухубуздун, тарыхыбыздын, маданиятыбыздын али көпчүлүк үчүн купуя сыр болуп келген барактарын барактап, канчалаган катылуу казынасын казып чыгыптыр. Сөздүн аныктамасы жүрө-жүрө ыйманга жана адепке, илимге жана билимге, бакытка жана аруулукка, сүйүүгө жана эмгекке багытталган маржандай маалыматтарга, нарктуу насааттарга, санжыргалуу санаттарга айланганын көрүп, автордун бай жана шай дүйнө таанымына, чыгармачылык дараметине, ойчулдук көрөнгөсүнө жана жазуучулук чеберчилигине аргасыз таң бересиң. Андыктан сөз аркылуу акылды байытып, жан дүйнөнү пакизалап, адетти абат, илим билимин ийги кылам деген ар бир адам, жаш да, кары да, аял да, эркек да, аалым да, наадан да, чечен да, көсөм да, даанышман да, сырттан да жана башкалар бул китепти сөзсүз окушу лаазым демекчимин. Бул классикалык эмгекти окуу рахатына сүңгүгөн адам ал үчүн кеткен убактысынан жүздөгөн, балким миңдеген эсе руханий жана интеллектуалдык киреше таап, жан дүйнөсүнө көөнөрбөс көркөм Гүлзардын үрөөнүн себет деп ишенем. Ооба, сөз жөнүндө сөз эбак эле жарык көрүп, далай окурмандын жүрөгүнөн түнөк тапкан, бирок автор бул эмгегин зерикпей, ар бир чекитине чейин кайрадан карап, ар тараптан талдап, ашыкчасынан арылтып, кемин толуктап, кемелине келтирип чыкты. Жаңыланып, жаңы өмүрүн баштап жаткан бул берекелүү чыгарманын кайрадан басылып, көпчүлүктүн көңүл таразасына коюлушуна көмөктөш болуу биз үчүн зор сыймык деп жыйынтыктайт баш сөздү жазган коомдук жана саясий ишмер Нуржигит Кадырбеков. Биринчи бөлүк сөз жөнүндө этиодтар. Сөз дүйнөнү сактап турат дейт автор. Биринчи этиод сөз ыйык, сөз керемет. Сүйлөп жаткан эле болбосо, баардык адам эле сөз биле бербейт. Сөз билген адам анын ички поэтикасын, тышкы музыкасын сезет, туят. Сөз билген адам сүйлөсө, ал ырдап тургансыйт. Сөз адамдын ички жигерин аныктап билгизет. Сөз билген, анын баасын, күчүн туйган адам таасын так сүйлөйт. Тандап, таап айтат, өз учурунда гана айтат. Ага ушул акырын айткан бир ооз сөзү жетиштүү болот. Сөз билген адам таап сүйлөйт, билбеген адам каап сүйлөйт деген ошо.
керек учурда гана айтылган сөз өз угуучусун табат. Ал сөз алтынга тете. Ошол үчүн айтар сөзүң алтын болсо, унчукпай тек турганын күмүш деген эмес белибиз. Сөз адамдардын маданияты, куру чилендик эмес. Адамдын сөзү жүрүм туруму гана анын маданияттуулугун айгинелейт. Адамды адам менен бириктирген сөз, аны ажыраткан дагы сөз. Сөз улуу тарбиячы, акылман насаатчы, мыкты мугалим. Жоокердин куралы кылыч, соттун куралы түрмө, жасуулдуку айбалта, а тарбиячынын куралы сөз. Ал курал баарынан күчтүү, курч да баарынан өткүр. Сөз кандай болсо, тарбияда ошондой болмокчу. Демек, сөз баарынын башаты дагы, баарынын натыйжасы дагы. Сөз адамдын өзү, автопортрети. Эл билген аким сөз билген чеченге башын ийиптир. Эл билген улуу эмес, сөз билген улуу. Эл билген акимдин артында бийлиги калбайт, сөз билгенин артында сөзү калат. Ошол үчүн элибиз жылуу сөзгө жылаан ийиннен чыгат. Ачуу да сөз, таттуу да сөз. Сөз менен жаралайт, сөз менен айыктырат. Өнөр алды кызыл тил, сөз өлтүрөт, сөз тирилтет. Ок жарасы бүтөт, сөз жарасы бүтпөйт деп бекер айтпаган. Бөзгө таарынган дос эмес, дос сөзгө таарынат. Дарыгердин биринчи дарысы сөз, баатырдын кылычы да, элчинин күчү да сөз. Адамдын бактысы да, шору да сөз. Адамдын жүрөгүнө сөз менен гана жол таап кирет. Сөз керемет ачкыч. Падыша өлсө, анын алтын тагы башка кишиге өтөт, а даанышман өлсө, анын сөзү өзүнүкү бойдон калат. Кийген кийимиң эмес, сүйлөгөн сөзүңө жараша ызаат сый көрөсүң. Эл көзүнө эмес, сөзүнө карап ишенет. Адамдан жан кеткени сөздүн кеткени, а сөздүн кеткени жандын тирүү туруп кеткени. Жаның туруп сөзүңдүн жоктугу, жаныңдын жоктугу ошо дей бер. А жаныңдын бар экенин сөзүң менен далилде. Адамдын келбети анын сөзү. Адам ансыз деле сулуу жаралган. Сулуу сөзү анын ажарын ого бетер ачат. Сөзү сулуунун өзү дагы сулуу. Өзү сулуунун сөзү дагы сулуу болсо, анын ажарынан нур төгүлүп турганы. Алтын күмүш менен чегеленип бекитилген нерсе дагы сынып ажырайт. А сөз менен чегеленип бекиген убада эч качан ажырабайт. Сөз байлык. Оозунда сөзү бар адам алтынга карк, байдан дагы бай. Алтынга карк адамдын оозунда сөзү болбосо, аны жардынын жардысы дей бер. Байлыктан алтын баалуу болсо, сөз андан дагы баалуу. Адамды алтын берип алдай да ишендире да албайсың. Андан көрө адам сөзгө ишенип, сөзгө алданып калаары бышык. Анткени сөз оттон да тез эритээр бир керемет. Ар нерсеге адам адегенде сөзү менен жетет. Сөздүн башталганы иштин башталганы. Сөз кандай башталса, иш да ошондой башталмакчы. Иш дагы ошондой уланмакчы. Сөз кыйшайса, иш дагы кыйшаят. Сөз адамдын ички бугу, деми. Сөз чыкпаса, адамдын ички бугу чыкпайт, эс албайт. Сөз менен ички бугун чыгарып, чир жазышып сүйлөшүп алуунун өзү эбегейсиз зор бакыт. Чай ичишкендер дос эмес, сөз ичишкендер дос. Анткени чай ичишкен достордон сөз ичишкен достук бекем болоор. Сөз болбогондо ажайып сүйүүнүн улуу сырлары ачылбас эле го. Махабат лаззаты менен муңу сөз менен гана жетет сүйгөн жарга. Сүйүү ысык болсо, сөзү дагы ысык болоор. Сөз сүйүүнүн ыйык символу. Сүйүү таттуу болсо, сөз дагы ширин, мылжың болсо, мылжың болоор. Сөз бүткөнү, сүйүүнүн бүткөнү дей бер. Эненин мээри сөз болбосо, кантип сүтү иймек бөбөккө. Сөз болбосо, атанын акылы кайдан айтылмак балага. Сөз болбосо, эрдин ширти кайдан бекимек.
Наристенин алгач ирет ыңаалаганы дагы сөз, биринчи шыңгыр күлкүсү да сөз, адам акыретке кетип жаткандагы акыркы деми дагы сөз. Сүйгөн жардын сырдуу жылмаюусу дагы сөз, көз карашы да сөз. Сүрөтчүнүн боёгу да, музыканттын ар бир нотасы дагы сөз. Арифметиканын шыгыраган цифралары да, геометриянын чексиз сызыгы, дүйнөнүн улуу картасы дагы сөз. Ыйык Куран дагы адегенде сөздөн башталган. Океандай улуу эпос Манас дагы сөздөн жаралып, сөз бар үчүн жашап келатат. Жамгырдын көнөктөп жаашы дагы, мөлтүр булактын жылжып акканы да, шамалдын улуганы да, деңиздин албуу толкуну да, таштын кумга айланып талкаланганы да, жалгыз теректин шуулдаганы да, күчтүү мотордун дүрүлдөгөнү да, улуу тоонун көк тиреп турганы да, улуу океандын чалкып жатканы да, жаш күчүктүн борс этип үргөнү да, жөжөнүн чыйпылдаганы да, жаш көчөттүн бүчүр ачып өсүп келатканы да, назик гүлдүн барегинин жаңы ачылганы да, бийчинин чимирлип бийлеп жатканы да сөз. Ооба, ушунун баары сөз. Аалам кеңдиги кандай чексиз болсо, сөздүн чеги андан дагы чексиз. Дүйнөдө чексиз нерселер көп, ошонун бири дал ушул сөз. Сөз түгөнбөйт, дүйнө да түгөнбөйт. Дүйнөнүн акыры болоор, бирок сөздүн акыры болбос. Анткени дүйнөнү кайра таанып билүүнүн акыры болбос. Сөз айтылбай койбойт, ок атылбай кала берүүсү мүмкүн. Бирок айтылбоочу сөз дагы болот. Ошол айтылбоочу сөз сөздөрдүн күчтүүсү. Айтылбоочу сөздү түшүнгөн адам гана түшүнөт, ал күчтүү адам. Үнсүз тиктешип туруунун өзү да сөз. Ал сөздүн түгөнүп калгандыгы эмес, ал үнсүз айтылуучу сөз. Үнсүз сүйлөшүү деген ошол. Ал сүйгөн жарлардын сөзү. Аны сүйгөн жарлар гана түшүнөт. Ошол сүйлөшкөн жарлардын үнсүз сүйлөшкөн сөздөрүнөн дагы ыйык сөздөр болобу? Күчтүү, сезимтал адамдар гана сөздү көз караштан түшүнүшөт. Сөздү айттырбай түшүнүүнүн өзү керемет. Сөз ошондой улуу, ошондой ажайып керемет нерсе. Ошол үчүн сөздү ыйык туталы, урматтайлы. Аны көрүнгөн жерде талпактай сүйрөй сүйлөп, кадырын кетирбейли, таза сактайлы. Сөздү урматтап, таза сактаганыбыз, өзүбүздү урматтаганыбыз, өзүбүздү кадырлаганыбыз, өзүбүздүн ыйманыбызды таза сактагандыгыбыз. Анткени биз адамбыз, сөз билгенибиз биздин адам экенибиздин улуу белгиси. Экинчи этюд — сөз адамдын маданияты. Бир сөздү айтып алып кейийсиң, бир сөздү айтпай калып кейийсиң. Айтып алганыңда бирөөнүн жүрөгүн оорутуп алганыңда бир кейийсиң, айта албай калып өзүңдүн жүрөгүңдү оорутуп экинчи кейийсиң. Бул адамдын ыйманына тийиштүү го. Адам ыйманы эки нерседен көрүнөт экен. Биринчиси тил адеби, экинчиси жүрүм турум адеби. Ошол үчүн тилиң ыйманың деп бекер айтылбайт тура. Адептүү адам адегенде айтар сөзүнүн угаар адамын табат. Уга турган адамы болсо сырын ачат, жан сырын төгөт. Укпас болгон соң кайран сөздүн желге кетээрин туюп, айтпай тек коет. Бул бир. Экинчиси айтар сөзүнүн айтылар убагын тандайт. Айткан сөзү өз убагын тапса, уккан адамдын кулагына алтын сырга илинет. Убагында айтылган сөз уккан адамдын кулагынын кычуусун кандырат. Ачка туруп курсагы тоет. Үчүнчүдөн, айтар сөзүн айтуунун кыраатын, үнүн таап айтат. Жылуу сөз, жумшак үн адамга жибектей оролуп, бойду жибитет. Ооруңду айыктырат. Улууга да, кичүүгө да, оорулууга да, соого да жумшак үн менен жылуу сөз жагат. Мындай касиет сапаты бар адамды ар дайым урмат сый жандайт. Адамдарды өзүнө тартат.
Адамдын тилинин жана ыйманынын маданияты анын эки канаты. Төртүнчүдөн, сөз адамдын жеке маданияты гана эмес, сөз улуттун маданияты дагы. Биз сүйлөп жатып, өзүбүздүн жеке маданиятыбызды гана билдирбейбиз, улутубуздун сөз маданиятын билдиребиз. Ошон үчүн сүйлөгөндө улутубуздун намысы биринчи туруусу кажет. Кыскасы, улутубузду уят кылбай, таза жана адептүү сүйлөй билсек дейин. Бешинчиден, сөздү чыдабай баратсаң гана айт деп кеңеш берер элем. Болбогон сөздү божурай берүүнүн, аны угабы, укпайбы, ойлонбой эле оозунун желин самандай сапыра берүүнүн өзү дагы адамдын адепсиздигинин бир деңгээли. Кээде бир мүнөздүү, бир сырдуу адамды жолуктуруп калабыз. Андайлар кааласа айтат, каалабаса оозунун желин болбоско чачпайт. Анткени алар сөздүн маани маңызын туюп айтат, салмактап сүйлөйт. Кээде айтпай калган сөзүң ичиңде калса деле эч нерсе болбойсуң. Айтайын деген адамың сенин ар бир сөзүңдөн эле оюңду түшүнсө кандай гана бакыт. А кээде 100 айтып, аткарта албаганыңды бир айтып эле орундатып алган учурлар болот. Жаман атка 1000 камчы, жакшы атка 1 камчы деген ошол эмеспи? Айтар сөзүңдүн орундуулугу уккан кулактан орун тапканы ошол. Орунду айтылган сөз коргошундан да салмактуу. Андай сөз аткарылбай калбайт. Орунду сүйлөгөн адам элди оозун каратат. Орунду сөз айтаар адам адегенде өзү салмактана калат. Анткени анын айтаар сөзү салмактуу эмеспи? Ошентип ою салмактуу адамдын өзү дагы салмактуу туюлат. А орунду бир сөз үчүн эл оозуна алынган адамдар сейрек учурайт. Орунсуз айтылган сөз ок делинет элибизде. Ал 3 түрдө учурайт. Биринчиси, адамдын кулагынан кирип, жүрөгүнө найзадай сайылат. Адам сезимин жаралайт. Ошол үчүн ок жарасы бүтөт, сөз жарасы бүтпөйт деп туура айтышат. Элибиз ошол үчүн орунсуз болоорун туюп, жактырбаса дагы жамандыктын атын тергеп, башка сөз менен айтууну туура көрүшөт. Экинчиси, орунсуз айтылган сөз айткан адамдын өзүн уятка калтырат. Орунсуз сөз айтып алуу онтобой ооруганга тете. Кадимки кем чонтой ошол үчүн кем чонтой экенин өз сөзү менен өзүн далилдеген эмеспи? Адеби кем адам ошентип орунсуз сүйлөп алып, өзүнүн ким экенин өзү айттырбай таанытат. Орунсуз сөз кээде жүрөккө да жетпейт, кулакка да угулбайт, шамаалга текке кетет. Аны эч ким укпайт. Анын орунсуз экенинин дагы бир белгиси ошол. Айтар сөзүнүн ченемин билгени дагы ал адамдын маданиятынын бир белгиси. Тил тазалыгы дагы өзгөчө баалуу экени белгилүү. Тилдин тазалыгы менен пейил тазалыгы экөө эки башка экенин кээде айырып билбейбиз. Дилиң таза болбогон соң тилинин тазалыгынын эмне кереги бар? Пейили, дили таза эмес адамдар сөзгө өтө маани берип, ал сөзүн курал катары пайдаланып, адамды алдоо үчүн жанталашат. Тили таза эмес адам тилди булгайт. Аны көрүп башкаларды булгайт. Ой куштата сүйлөгөн адамдын сөзү башкаларга кээде жаңы нерсе көрүнүп, кулагыңда калат. Анда эле ал сөз модага айланды дей бер. Элибиз айткандай, андай бир карын майды чириткен бир кумалактар арабызда көп эле. Көркөм чебер сүйлөгөнгө не жетсин? Көркөм сүйлөөнүн өзү дагы талант. Көркөм сүйлөгөн адамдын таланты ырдаган адамдын талантынан ашып түшпөсө кем калбайт. Анткени элдин көпчүлүгү эле жакшы көркөм ырдай алышы мүмкүн, а элдин баары эле көркөм чебер сүйлөй бербейт. Анын үстүнө ырды адам жаттап ырдайт, ал сөздү жаттап сүйлөбөйт. Сөз көөдөндөн кумдай куюлуп төгүлүп турат, а ыр көбүнесе ооздон төгүлөт. Жүрөктөн төгүлгөн ыр чанда болот. Акылдуу сүйлөгөн адамдын баары эле акылдуу эмес. Наадандар акылдуу сүйлөгүлөрү келишет. Алар ошол
жаттап алган акылдуу сөздөрү менен акылдуу көрүнүүнү самашат. Ошол үчүн бир акылман. Акылдуу кооз сүйлөгөн адамдын ичинен чыныгы адамдык сапатка ээ адамдар чанда кездешет деген экен. А чыныгы акылман, ыймандуу адамдар көркөм, акылдуу сүйлөсө, ал адам көркүнө гана чыгаар эле. Анткени адамды кийим гана эмес, анын сөзү пейили кооздойт эмеспи? Сөзгө бай адам баарынан бай экенин анча баалабайбыз. Бөзгө бай бирөө сөзгө бай адамды киши деп теңсинбейт. Ошонусу менен ал өзүнүн жарт экендигин дагы туйбайт. Сөз жыйнаган дыйкан бөз жыйнабайт. Бөз бербеди деп таарынбайт. Сөзүн укпаганга таарынат. Анткени анын жаны, каны сөз. Сөзү кетсе, жаны кеткен ошол. Демек адамдын мүнөзү, кыялы, түрдүү адамдык сапаты сөзүнөн, тилинен байкалат. Сөзүн тыңшап туруп, анын кандай адам экенин айттырбай эле туябыз го. Кара өзгөйлүгү менен ак көңүлдүгү да, ичи тардыгы менен кең пейилдиги да, жалганчылыгы менен чынчылдыгы да, төрө пейилдиги менен кичи пейилдиги да, таш боордугу менен мээримдүүлүгү да, кекчилдиги менен кечиримдүүлүгү да, илээндейлиги менен тыкандыгы дагы сүйлөгөн адамдын эки ооз сөзүнөн билинип калат. Анткени сөзү адамдын өзү. Ошол үчүн эл билген акимден сөз билген чечен улук деп айткан элибиз. Кара өзгөй, орой адамдардын айткан сөзү уккандын жүрөгүн канатып, кейитип турса, сөзүн ого бетер күчөтүп, өчөшүп, ошонусуна куштар болуп, эрдигин ошонусу менен баалап, далилдеп мактанышат. Ичи тар адам сүйлөсө, өзүнөн өзү чүрүшүп, бырышып, кичирее берет. Ичи ого бетер тарыйт. Тарыган ичине таруу дагы батпайт. Кекчил адамдын сөзү байкатпай туруп, артыңдан атылган окко тете. Таш боор адамдын сөзү таштай катуу дагы, муздак да, алардын сөзү тертеп кургап, адамды чыйрыктырат. А төрөпейил адамдын сөзү төбөңдөн чыгып жаткансыйт. Угуп жаткан кулагыңды кычыштырып, жөн жаткан кулкуларыңды кулатып түшөт. Себеби төрөпейил адам өзүңдөн төмөн турса дагы, жогору турган өңдөнүп сезет өзүн. Анысы өзүн канчалык кайра төбөсүнөн ылдый басып жатканын байкабай, бечара экендигин билгизет. Кээ бирөө сүйлөсө, адамды өзүнө тартып сүйлөйт, кээ бирөө түртүп сүйлөйт. Темир устадан сөз устасы күчтүү. Анткени темир уста сынган темирин эритип, кайра ширетип алуусу мүмкүн. А сөзүң сынса, аны оңой албайсың, оңой менен ширете албайсың. Дос күйдүрүп айтат, душман сүйдүрүп айтат деген кеп бар. Кеп анын ким дос, ким душман экендигинде жаткан жокпу? Андан көрөкчө, акмак досуң болгончо, акылдуу душманың болсун деген сөз улуу көңдөнөт. Жылуу айткандын баары эле дос эмес, катуу айткандын баары эле кас эмес экени дагы рас. Ошол үчүн айтат элибиз, жакшы душманда кек жок, жаман душманда тек жок. Жакшы душман адам, а жаман душман наадан. Адамды адам өлтүрбөйт, адамды акмак өлтүрөт деп. Ошон үчүн достун да досу, душмандын да душманы бар экендигин билүүбүз кажет. Баары бир сөз чындыгынан гана бузулбайт. Чын сөздү эгер айтып жаткан адамың уккусу келсе келбесе, жактырса жактырбаса да, көңүлү ооруса оорубаса да, орундуу орунсуз болсо да, чындык сөз жеңип чыгаары бышык. Сөздүн чындыгы бардык сөздүн улугу. Ага көркөмдөөнүн да, кооздоонун да, акылдуу сунуунун дагы кереги жок. Чындыкты жактырбагандар менен тынчтыкты гана самагандарга чындык сөз ачуу угулат. Ачуу чындыктын бар экенин эч кимибиз тана албайбыз. Чын сөздүн өзү күчтүү. Ошон үчүн чындыктын бар экенин туйган адам жалганга өзүн өзү алдап ишендирүү, убактылуу муютуп көндүрүү менен аны өзүнөн алыстата албайт, же жалган экенине бирөөнү ишендире албайт. Жымсалдап айтуу менен дагы аны жумшарта албайбыз. Жумшак сөз менен дагы
жумшарта албайбыз кеп анын маңызында. Ооба, тил деген сөөгү жок нерсе деп анын ченемсиз кызматын баамдаган элибиз туура айтышкан. Ошентсе дагы анын эки кызматын бөлүп билсек болот. Ал тилдин жогоруда айтып өткөндөй ыйманы жана чеберчилиги. Бул экөө эки башка нерсе. Жасалма чебер, ширин сүйлөп, адам ыймансыздыкка баруусу мүмкүн. Тактап айтканда, чебер, ширин сүйлөгөн адамдын баары эле ыймандуу эмес. Тескерисинче ыймандуу, жакшы адамдардын баары эле чебер сүйлөп чечен боло бербейт. Бул эки айры сапаттар бир адамда болгон учурдагы аз эмес. Ал эки сапат бир адамга бириксе, ал адамдын ажарын гана ачат, көркүн гана чыгарат. Ошентип адамдын сөзү анын жүзү, ыйманы жана маданияты экендигине ишенбей кое албайсың. Адамдын ыйманы анын маданияты менен жүрүм-турумунан эле билинет. Ошентсе дагы жүрүм-турум сырткы маданияты, а сөзү, руху болсо өзгөчө бааланган ички маданияты. Биз ушул экөөнү өзүбүзгө бириктире алсак гана, ооба ошентсек гана, сырты жалтырак, ичи калтырак болбосок гана, хайла жок, адам кандай болуп жаралса, андан кайтмак жок, өмүрүн ошол кыялы ала кетет. Адам өз өмүрүнүн улуу китебин өзү өмүр бою жазат, аны балдары өзүнөн кийинкилер окушат. Ага балдары өзүнөн кийинкилер баа беришет. Өзүнө өзү баа бермей жок. Үчүнчү этюд. Сөз элдик педагогиканын феномени. Элибиз сөзгө өзгөчө маани берип, ага зирек мамиле жасашкан. Сөздүн маанисин, ролун көтөрүп, урпактарды элдик сөздүн күчү менен тарбиялоону көздөшкөн. Сөз элдин абийири, ар намысы, ал тургай өмүрү менен тең бааланган. Сөзгө жыгылып, сөзү менен көгөргөн, сөзү менен элге кошулуп, сөзү менен элден чыккан, сөзү менен элге таанылган, эл бийлеген акимден сөз билген чеченди бийик санашкан. Ошон үчүн элибизде учурашкандан кийин алгачкы сөзүн элде эмне кеп бар? Кеп сала отур, кеп ур деп баштап, анын сөзүн уккусу келген, сөз күткөн. Ал кандай сөз айтса же айтып келсе, ошого карап баа берген. Узак жолду баратса, ат жалына казан ас, узун жолду кыскарт деп ширин сөздү, узун кепти башташкан, санжыра айткан, болумуштарды сүйлөшкөн. Чечендерге кеби ширин, тили бал тилдүү, тилинде мөөрү бар деп баа берип, сөзүнө таң берген. Тескерисинче сөз билбеген дөдөйгө сөз билбеген дудук, сөз баалабаган, сөз бакпаган эссиз катары баа берип, сөз баасын билүүгө чакырган. Үйдө баатыр жоодо жок, үйдө чечен, тышта дөдөй дешип сындаган. Адамга баа берүүдө дагы ал жөнүндө эл эмне деп жүрөт деп эл ичине байкоо салган. Ошон үчүн калк айтса калп айтпайт деп элдин сөзүнө ишенишкен. Жакшыны сөз ээрчийт, жаманды чөп ээрчийт деп жакшы адамдын турпатын, кылган кызматын аңыз кылып айтышкан. Уул кызына берген тарбиясына жараша ата-энени дагы сөз ээрчиген. Ошон үчүн ата-энелер уул кызына сөзгө сөлтүк кылбай, кепке кемтик кылбай тарбиялуу болуусун өтүнгөн. Же болбосо бир жагымсыз окуядан кийин, баягыдан кийин сөзгө сөлтүк болдук, кепке кемтик болдук дешип, бармагын тиштеп өкүнгөн. Сөзү элге же үйүнө өтпөгөн адамды анын сөзү суу кечпейт, сөздөн калды деп басынтышкан. Ошон үчүн аштан калсам дагы сөздөн калбайын деп өз абийирин бек тутууга аракеттенген элибиз. Сөзгө жыгылып же элге уяты чыгып, же сөздөн кармалса, аны оозунан сөзү түштү, бутунан мүдүрүлгөн турат, оозунан мүдүрүлгөн турбайт деп келекелешкен. Бирөөгө кыйчалыш учурда шашылыш кайрылууга туура келсе, кечирип кой, ширин сөзүң оозуңда деп илбереңкилик менен анын сөзүн урматтап, убактылуу токтото туруусун дагы өтүнгөн. Таза, так,
көркөм сүйлөгөн, ойын орунду айткан адамдын кебин көңүл коюп угуп, кулагын салып, кулак сенде деп, кулак кужурун кандырган. Жомок курсакты тойгузбаса дагы, кулакты тойгузат деген ошо да. Андай сөз билген адамдар, сөз баккан чечендер тоолук элибиздин эрмеги болгон. Кыскасы алардын театры дагы, киносу да, урпакка таалим тарбия берер академиясы дагы сөз болгон. Эки ооз сөз билбеген, эки жол ыр билбеген кыргызды тоолук элибиз кыргыз эмес деп билген. Мунун өзүн сөздү баалагандыгы, сөздү айтуу маданиятын, аны угуу адебин элибиз баалагандыгы менен түшүнүүгө тийишпиз. Ал дагы улуттук педагогиканын негизин ээлеген сөзгө баа берүүбүздү түшүндүрөт. Демек, бүгүнкү күндө улуттук тил илимибиздин бир салаасы катары калыптанып келаткан кеп маданияты предмети азыр эле жарала калган түшүнүк эмес экен көрсө. Ал элибиздин рухий турмушунан эчен кылымдар бою эле бекем орун алган. Элдик билим деп аталган тарыхый, айрыкча бир көрүнүш десек жаңылышпайбыз. Анын үстүнө сөз билген чечендердин ар бир сөзү элдик накыл кептерге бай, таалим тарбиялык күчү мол болгондуктан алардын ар бир айткан сөзү макал лакапка айланып, элдик афоризм болуп, эл оозунан түшпөй калган. Алар элдин энчи болуп, кан жанына сиңген. Ошондуктан дагы Жусуп Баласагын бабабыз таасын айткандай, элдин накылы, элдин акылы деген ал афоризм сөздөр, накыл кептер урпакка таалим тарбия берүүдөгү көрөгөч акылман ой негизге курал болуп калган. Ушундан улам накыл кептин башаты болгон элдик чечендик сөздөрүбүз элибиздин кеп маданиятынын өзгөчө баскычы болуп санала тургандыгын белгилебей кое албайбыз. Анткени элибиздин накыл сөздөрү бир саптан кашыктап чогулган макал лакаптардан тартып, поэзия океаны болгон Манаска чейин көркөм сөздүн күчү менен эрки ырга айланып, ал элдик көөнөрбүз казынанын кенчине айланган. Ал эми элдик поэзия океаны Манастын дагы күчү сөздүн күчү экендиги талашсыз. Манас демекчи, ал көлкүп жаткан сөз бермети го чиркин. Ошончо көлөмдөгү улуу, дүйнөдө теңдешсиз сөз берметин ушу биздин ак калпак кыргызыбызга эгедер кылып койгонун карачы, жараткандын. Андыктан кыргыз тилибиз дүйнөлүк деңгээлдеги коммуникациянын куралы боло албаса дагы, андай улуу тилдер менен өзүнүн рухий байлыгы жана күчү менен теңдеше алаарында шек жок. Бабаларыбыз Асан Кайгы менен Жайсаң ырчы, Кет Бука менен Жээрен чечен, Баласагын менен Махмуд Кашкаринин, Калыгул менен Арстанбектин, Нурмолдо менен Тоголок молдонун, Молдо Нияз менен Молдо Кылычтын, Токтогул менен Барпынын керемет сөздөрүн эстейличи. Алардын айткан ар бир сөздөрү, андагы уюткулуу ойлору тоолук элдин адеп ыйманынын чен өлчөмү болуп, ооз-эки мектеби да, ооз-эки китеби да болуп, кылым картып кыргызымдын оозунан түшпөй калганы өзүнчө бир керемет го. Элибиздин эсинде керемет кеби менен калган Кыдыр аке, Садыр аке, Мойт аке, Сарт аке, Тилекмат аке, кечээкеле Мамбеталы чечен менен Көкөтөй чечендер не деген адамдар эле. Алар элдик дидактиканын идеяларын алып жүрүүчүлөр дагы, жана аны байытуучулар дагы болушкан. Ошондой улуу сөз чеберлери элибизде көп болгондон улам да, элдик накыл кептин казынасы бөксөргөн эмес. Тескерисинче күн санап байып, мазмуну тереңдеп отурган. Тоолук элибиздин акыл эси улуу жазуусу өнүккөн элдердин хронологиялык жазууларынан кем калбаганы ошондон экен да, бүгүнкү күндө да, кийин да элибиздин оозунан түшпөй, улуулардан калган үлгү, элдик керемет кеп, кыргыз баласы жер үстүндө жашап турса өчпөй, жаңырып айтылар. Кыргыз адеби менен ахлагынын чен өлчөмү болуп, анын жыйынтыгы улуу сөз илими деп аталган улуттук фольклорубуздун көөнөрбөс мазмунун толуктап турар. Ал илим элибиздин фольклордук педагогикасы илими деп аталууга толук акылуу. Төртүнчү этюд.
Сөз кудурети эне тилде. Эне тилинде сүйлөбөгөн адам ата журтунда жүрбөгөндөн эмне айырмасы бар? Эне тилинде ыр укпаган, эне тилинде 4 сап ыр билбеген адам чет элде жүргөндөн эмне айырмасы бар? Энесинин бешик ырын укпай чоңойгон бөбөк энесиз жетим өскөндөн эмне айырмасы бар? Расул Гамзатов. Ата салтын билбеген, аны турмушунда колдонуп жашабаган адам ата журтун чаңгандан айырмасы кайсы? Эне тилин билбесе, аны ардактап сүйбөсө, ата журтумду сүйөм деп көкүрөк каккандан эмне пайдасы бар? Ата журтун сүйбөсө, анын сулуулугуна суктанып, айланып бир чыкпаса, үйдөн карыш чыкпаган карыптан эмне айырмасы бар? Ата журтуна кызмат кылбаса, анын керемет көрктүү тоолорун, анда өскөн жыпар гүлдөрүн, туптунук суулары менен көлдөрүн, арчалары менен кайын карагайларын, ак куусу менен уларын, элиги менен бугусун сүйбөсө, өз элинин бир сулуулугун сүйөм деп айтышы кандай гана уят. Өз ата журтун мекен кылбаган азамат жигит карыптын карыбы маңкурттун маңкурт эмей эмне? Бешик ыры да, ата журту да, эне тили да, ата салты да энелерден башталат. Элин, жерин унутуу, энеси ырдаган бешик ырын унутканга тете. Анткени эне бешик ырын ырдаганда уул кызынын келечеги, бактысы менен таалайы тууралуу не бир 1000 түрлүү сонундарды ойлоп тилек кылган эмеспи? Эненин бешик ыры уул кыздын өмүр жашоосунун башаты. Анда эне сүтү да, эне тили да, ата салты да, ата журту да, анын тарыхы да чөгөрүлгөн. Жаман уул өз айылынан адашат, жакшы уул жарым дүйнөнүн жолун жат билет. Анткени жакшы адам жолунан адашса, адашар, асты акылынан адашпайт. О ыйык энелер, уул кызыңар ата мекенинин анык азаматы болсун десеңер, бешикте жаткан кезинде ырдап берген бешик ырларыңарды эр жеткен чагында кайрадан дагы бир рет ырдап бергилечи. Ал ырдан уул кызыңар ата мекенди сүйүү кандай ыйык экендигин акыл эси толгон кезинде дагы бир рет билсин, туйсун, эсине салсын, суранам ошенткилечи. Өз элин сүйбөгөн, өз мекени, ата журту жөнүндө кам көрбөгөн адам башка элди жерди сүйүп да жаратпайт, ал жөнүндө кам көрүп да жаратпайт. Азамат уул кыз алгач ирет өз улуту жөнүндө кам көрөбү, же улуту ал жөнүндө кам көрөбү? Азамат уул кыз алгач ирет элин сүйүп ага кызмат кылабы, же аны эли сүйүп ага кызмат кылабы? Аны азамат уул кыз өзлөрү ойлонуп чечсин. Мен айтпайын, кечинде жаздыкка жатаарда оюңду таразала, жүрөгүмдө жакшылык уяласын де. Пейилимди Алла Таала адамдарга агартсын деп тиле. Эртең менен эшикке чыгып баратып, жолуңду тазала, жолум ачылсын де, таза болсун де, ишим жүрсүн деп тиле. Ошондо сен адегенде өзүң таза болосуң, анан элиңе, журтуңа таза болосуң. Тилим таза болсун десең, пейилиңди тазала. Анткени тилиң пейилиңдин күзгүсү. Пейилиң ала болсо, сөзүң да ала болот. Эне тилиңдин сөзүндөй да сөз барбы дүйнөдө? Дүйнө жүзүндөгү башка 300дөй тилдин ичинен эң ыйыгы ошол, керемети ошол, туусу ошол эне тилиң. Эне тилим эртең өлөт десе, мен бүгүн өлүмгө барууга макулмун деп, ошол үчүн керемет акын Расул Гамзатов айткан го. Ал дагы сөз кудуретин баалаган адамдын айтканы: бөздү ыйык туткан адам бөзү менен бирге ирип-чирип, сөз эмес, бөзү өрттөнсө кошо өрттөнүүгө даяр. Ошон үчүн эне тилдин ар бир сөзү өзгөчө феноменалдуу көрүнүш. Ал болгондо дагы социалдык, философиялык, психологиялык, педагогикалык, нравалык, эстетикалык жана дагы маданий эстетикалык феномен. Ал эмнени туюндурат? Жөнөкөй тили менен айтканда, эне тили болбосо, ал элдин, бүтүндөй улуттун жер менен жексен болмогу, дүйнөдөгү ордунун тып-тыйпыл болмогу, рух духу өчүп, тарыхы унутулуп, адеп ыйманынан кетмеге,
маданиятынын жер үстүнөн өчмөгү, урпагын тарбиялап таалим берер ыйык байлыгынан түбөлүк кол жуумагы, өз эне тили менен эмес, башка элдин педагогикасы менен өз уул кызын тарбиялап калмагы ошол. Андан башка сөз дал келбейт мындайга. Мындайды туюнтаар башка сөз да жок дүйнөдө. Эне менен эне тил, ата менен ата журт бирдей эле ыйык, бирдей эле кудурет күчкө эгедер улуу түшүнүктөр адам өмүрүндө. Эне тили менен ата журтун ардактаган азаматтар, эл журтуна улуу кызматын аябай кылган азаматтар ошолор. Анык жетимдер эне тили менен ата журтунан ажырагандар. Бирок дагы энелүү жетим, эрке жетим, аталуу жетим, арсыз жетим деп, энелүү жетимди атасыз жетимден көрөкчө өйдөрөөк баалайт, а эне тилинен жана да ата журтунан ажыраган жетимдерчи. Ошол үчүн мындай деп айткым келет. Энеден айрылган жетим эмес, эне тилинен айрылган анык жетим. Атадан айрылган жетим эмес, ата журттан айрылган анык жетим. Багыбыз тоодой болсун десең, энебиз да болсун, эне тилибиз да болсун, атабыз да болсун, ата журтубуз да болсун. Тил тазалыгы, дил тазалыгы деп туура айтат элибиз. Тилдин булганганы дилдин да булганганы, тилдин ооруганы ыймандын ооруганы, тилдин өлгөнү ыймандын өлгөнү. Аны өлтүргөн ким? Аны короодо теке сүзүп, талаада бука челип, адырда ат тээп же сайда сел алып өлтүрбөйт. Аны өзүбүз булгап, өзүбүз оорутабыз, өзүбүз өлтүрөбүз. Ошол үчүн биз таза бололу, дилибиз таза болсун, ыйманыбызды дарт чалбасын, адеп ахлагыбыз өлбөсүн. Демек, ал биздин өлбөгөндүгүбүз, биздин адеп ахлагыбыздын ден соолугу. Ошону сактайлы, ошону коргойлу. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов агабыздын мына бул сөзүн ар дайым эпиграф кылып алып жүрөбүз го. Кылымдан кылым өтүп, кыргыз эли жер үстүндө жашап турса, кыргыз тили дагы жашай берет. Абдан туура, таамай айтылган сөз. А ошондо дагы кылымдан кылым өтүп, акын Шайлообек Дүйшиев айткандай, кыргызмын деп жулунганы менен бир ооз кыргызча билбеген маңкурт кыргыз эмес. Руху духу таза кыргыз жашап турса гана кыргыз тили жашап турмагын эстейли. Маңкурт кыргыздын баласы маңкурт эле болоор, алма сабагынан ашып түшпөйт дегендей эле болоор. Кызматтын кырына чыгып алып, кыргыз тилин шылдыңдай караган кыргыз жигиттерибиз далай эле бар. Эмнени кор кылсаң, ошондон кордук көрөсүң дегендей, эне тилин ким кор тутса, ал ошонун эсесин тартпай койбойт. Эч нерсеси кемебеген хандын тузу кемеген сыяктуу баары бир рухунун бир жери кемейт. Аны өзү билбейт, салт санаасынан алыстайт, тарыхынан алыстайт, айыл апасына жат көрүнөт, туулган туушкандарынан коомайланат, ата бабасы сүйлөгөн эки ооз сөздүн сырын түшүнбөйт, өз элинин рухунда эркин балыктай сүз албайт, эркин куштай уча албайт. Анан өз кандаштарынан акырындык менен четтей баштайт. Ошондон чүнчүп жүдөп, ошентип өз ата журтунда жүрүп, андан билинбей өгөйлөнө баштайт. Анын өз эне тилинен запкы көргөнү ошол эмеспи? Кээ бирөөлөр эне тилин чанып, сүйлөсө эле тили буудай кууруп, торгойдой сайрап жатам деп ойлойт. Эне тилинде эки сөзүнүн башын тыңыраак кошуп сүйлөй албаган чалпоо башка тилде бакадай чардап жатканын байкабайт сыяктанат. Ошол үчүн публицист окумуштуу Советбек Байгазиев айтып отурбайбы минтип, кыргыз тили пенделеринин кайдыгерлигинен азап чегип, өз ата мекенинде арыш кирип өркүндөп өсө албай отурат. Мен Кыргызстандан кыргыз тилине кайдыгер академигин көрдүм. Кыргыз тилине кайдыгер көз менен караган министрди, депутатты көрдүм. Эне тилин унуткан бишкектик такинди көрдүм. Эне тилим дебеген акимди көрдүм. Эне тил деп күйбөгөндү оштон көрдүм. Ошондой эле немени соттон көрдүм.
Эне тилин сүйбөгөндү чүйдөн көрдүм, ошондой эле маңкуртту үйдөн көрдүм. Эне тилине өгөй жумушчу түкөңдү көрдүм, өкмөттүн аппаратынан үсөндү көрдүм. Туура айтат, эне тилибиз биринчиден өзүбүздүн кайдыгерлигибизден улам жабыр тартууда. Мурдагыдай бирөөгө арта коёр шылтообуз жок. Тилибиз менен дилибиздин эгемендүүлүгүн өзүбүз кортутуудабыз. А бүгүнкү эсиргенибизди эртең эч ким кечирбейт. 5-чи этюд. Сөз табияты табышмак. Чынында эле ушундай экен. Деги бул сөз деген керемет кайдан жаралды? Эми каяка чейин өнүгөт? Канчага чейин байыйт? Табышмак. Анын жандырмагын эч ким таба албас. Сөз бул адам деген түшүнүк менен бирдей окшойт. Анткени сөз деген керемет адамга гана тиешелүү. Андыктан адамдын өзү да ушундай керемет нерсе экен. Адамдын өзүндөй, өңүндөй керемет касиеттерге ээ экен. Андан сырткары сөздүн дагы даамы, жыты, куту, үнү, табы бар экен. Сөз өзүнчө эле күбүрөп, шыбырап сүйлөп, муңканып ырдап турган музыкага окшош экен. Аны тыңшаган угат экен, түшүнгөн түшүнүп сүйлөшөт экен. Ооба, сөз ушундай керемет да, табышмак да экен. Ушул тууралуу ой толгоп көрөлүчү. Анткени бул сөз дегениң океандай чалкып, жээгин тоскон аскалардан ашып төгүлүп, каптап келатпайбы күн сайын. Мына мага алгач ирет жарк этип көрүнгөн жарык сыңары сөздүн өңү көрүндү. Өзөгүндө жарыгы бар бир эле сөз айтыла түшсө, кабагыңа кар жаап турса дагы, адам дегениңдин маанайы жарк деп ачыла түшөт тура. Бирок кейип турганда жаныңа өбөк болоор, жөлөк болоор жарык сөздүн кудурети ошондой тура. Ошон үчүн бир ооз жарык сөзгө көөнүң ачылып, маанайың жазылып, же болбосо кайсы бир сөз тескерисинче жарык күнгө түн түшүрүп, кулагыңан кирип жан дүйнөңдүн жарыгын өчүрүп, заматта кабагыңа кар жаадырат, көңүлүңдү чөгөрөт. Мунун өзү ай жаркын сөздөн да башка. Анын тескерисинче кара мүртөс сөз дагы болоорун туюнтуп отурбайбы? Кээ бир адам бар экен, ичи жарык, кээ бир адам бар экен, ичи караңгы орой, кара мүртөс. Көрсө, жарык сөз ичи жарык адамдан, кара мүртөс сөз ою кара мүртөс адамдан чыгат окшойт. Анан дагы сөздүн үнү бар экен. Айтылган кээ бир сөздүн үнү не бир кобулжуган симфониядан угумдуу, не бир сыбызгыган обондон назик, көктөгү ак булакка окшогон булуттан дагы, колуң менен кармасаң суудай төгүлгөн жибектен да, жумшак мамык кебезден дагы жумшак окшойт. Уксаң дагы уккуңду келтирип, жан дүйнөңдү эненин алаканындай, сүйгөн адамыңдын эң назик колундай жумшак сылап, наристенин таза күлкүсүндөй жан дүйнөңдү эритет экен. Андай сөздү укканда өзүңдү өзүң унутуп магдырайсың. Андай сөз жүрөктүн дарысы, жаныңдын жарымы дегим келет. Көп адамдар китепте жазылган сөздөрдүн үнүн тыңшай алышпайт. Алар китепти караганда көздөрүнө тамгалар гана көрүнөт, а тамгалардан куралып турган сөздөр да жандуу сөздөр экенин туюшпайт. Ошондуктан аларга сөздөрдүн кереметтүү шыбыр үндөрү угулбайт. Китептеги сөздөр да адамга түркүн нерселерди сүйлөп турат. Ошондуктан китеп деген нерсе айрыкча касиеттүү, кереметтүү нерсе. Андыктан китептин үнүн тыңшап, сүйлөшө билүү керек. Жумшак сөз гана көңүлдү көл кылып эритип, жик билгизбей жибитет экен. Болбосо таштай катуу сөз кулакка угулганда таштай тийип, таш тийгендей угулат. Кээ бир адамдар болот эмеспи? Кыялы таштай. Демек анын сөзү жүрөгүнөн чыкканда эле таш болуп түйүлүп, таштай муздак бойдон чыгат окшойт. Анда анын жүрөгү дагы таш болуу керек. Десең, ошол үчүн айтат да, таштай адамдан көрөкчө таш жакшы, жылаандай адамдан жылаан жакшы деп. Сөздүн дагы даамы бар десе,
Кейбір адамдар ішінбейді. Алар даамды сөз сөйлеген адамдарды байқашпайды сияғы, же сөздің ширин же ачу даамын сезе білішпейді болу керек. Андай болса сөздің даамын білбеген адамдарға эмне айтса дагы жараша берүүсү мүмкүн. Байкаңызчы, кейбір сөз білген адамдардың сөзі қандай ғана ширин угулат. Татынакай эриндер менен таттуу тилден жаралып жатқан ар бир тыбыш балдай таттуу чыгып, андан сөз куралып, сөздөн шурудай тизилген сүйлөмдөр түзүлүп, ал сүйлөмдөрдөн татынакай айтымдар жасалып, текстер токулат. Андай сөз укканда бал жутуп жаткансып, оозуңдун ичи таттууланып, тамшанып аласың. Ширин ишлекейиңди кантип жутуп алганыңды да байкабай каласың. Карачы, кантип мындай ширин сөздөрдө ачуу сөзгө алмашмак элек. Ачуу сөздүн даамы өзү эле айтып тургандай туздун же калемпирдин даамы биякта калсын. Ой өлтүрөр ууда эле бар деп элестетем. Аны уксаң, уу жуткандай болооруң чын. Эсиңиз сеңгиреп, башыңыз айланып, заматта жер көчүп, өлүп эле кала жаздайсың. Ушунча эле сыпатташ дагы бир нерсе. Сөздүн жыты болоорун дагы айталы. Ошондон улам жыпар жыттуу сөз менен биргеле бүксүгөн сасык сөздөр дагы эсиңе келет. Жыпар жыттуу сөздү угуп отурганда кулагыңды гана эмес, мурдуңду тосуп жыттагың келет. Бүксүгөн сасык сөздөн иттин өлүгүн көргөндөй алыс качасың. Жыпар жыттуу сөздөр теребелде жер бетин бербей жайынап өсүп турган жыпар гүлдөргө окшош. Жыпар сөздүн жыты дагы ошол түркүн гүлдүн жытындай туюлат. Андай болсо, сасык сөздүн жытын айтпасак дагы түшүнүктүү го. Укканда кулагың жыйрылып, мурдуңду аргасыз чүйрүп тескери буруласың. Кейбир адамдар баятан азуаттай атырылып турса дагы, далилдүү, орунду сөздү укканда коюндөй бүжүрөп, чымчыктын балапанындай оозун ачып отуруп калганын билбей калышат. Тайдай так секирип турса дагы, тонналаган жүктүн төө бастысында калгансып, үнү заматта өчөт. Андайда айтылган сөздү салмактуу сөз деп айтсак болот. Жеңил желпи ой келди айтылган сөздөн көрөкчү, андай сөздүн опол тоодой салмагы бар экени туюлат. Кээде андай сөз бир эле сөздөн туруусу да мүмкүн. Ошол салмактуу бир эле сөз алоолонгон отту өчүрүп, талааны каптап келаткан ташкынды токтотот. Асмандан түшкөндөй, азуу атты ооздуктагандай салмактуу бир ооз сөздү ар ким эле айта албайт го чиркинең. Кээде ичиркенип үшүп чыйрыгып турсаң дагы, жылуу бир ооз сөз укканыңда денең жибип, чекеңден тер чыгып, жыргап каласың. Мындайда сөздүн табы болот деп коет. Кээде оттун табынан сөздүн табы күчтүүрөөк туюлат. Оттун табына чекеңди кактап отуруп, жибибеген жан дүйнөңдү же жүрөгүңдөгү таарыныштын, кектин, сары санаанын, капалыктын музун бир ооз жылуу сөз көлкүлдөтүп эритип таштайт. Бул деген сөздүн табы, анын жылуулугу, ысыктыгы сөздүн оту менен жалын эмеспи? Ошон үчүн айтат да, муздак сөз кулактан кирип, жүрөккө барып муз болот. Жылуу сөз кулагыңдан кирип, жан дүйнөңдөгү музду эритет деп. Десеңчи, биз кээде оозубуз бар туруп, тилибиз сайрап туруп, эң жакын адамыбызга бир ирет жылуу сөз айта албайбыз. Ошол эң жакын адамың сенден күндө бир ооз жылуу сөз угууну самап турарын сезбейбиз. А бүгүн айтпасак, эртең кеч болуп калаарын тойбайбыз. Ошол үчүн пендебиз, ошол үчүн паспыз, ошол үчүн көп туруп азбыз. Бир күнү айтылган орой сөз 40 күнкү ырыскыны кубалайт деп айтылат элде. Демек бул бир күнкү качкан ырыскы 40 күн бою кайра кайрылып келбейт деген эмеспи? Андай болсо мунун өзү сөздүн куту бар экенин көңүлгө салып отурган жокпу? Сөздүн куту албетте акылман карыяларыбызда. Ошондуктан алардын берген баталарында айрыкча бир кереметтүү касиет бар экени байкалбай койбойт.
балким сөзүндө касиети бар экендиги үчүн алардын өздөрү дагы касиеттүүлөр же өздөрүнө касиети бар экендигинен улам алардын сөзүндө касиети бардыр. Кантсе да ушул касиети бары үчүн эл андай карыялардан бата тиленишет. Тиленип алган бата сөзсүз орундалат. Сөздүн күчү батада. Же атайын эл ичинде бир акылман карыя көзүнө чалдыккан жакшы уул кызга батасын берсе, ал сөзсүз орундалат. Ушул көз ирмемден баштап баягы баталган улан кызды башкача бир аура коштоп, батанын касиетинен жүзү жаркып, маанайы ачылып, көңүлү көтөрүлүп калыптыр. Бир улуу күч аны көкөлөтүп салат. Мартабасы көтөрүлөт, жолу ачылат, иши оңолот. Өзүн мыкты сезген көпчүлүк улан кыздар өзлөрү эле асмандан түшө калгансып, акылман карыялардан бата тилешпейт. Берген батага дагы көңүл салышпайт. Ошол үчүн аларга бата жетпейт. Мунусу алардын эң чоң жаңылыштыгы. Демек, батанын күчү сөздүн күчү. Батадан алган бакыт бул кут. Сөздүн куту бар дегенин өзү дагы ушул. Ыйык сөздүн касиети ушундай. Баарынан дагы адамдар сөздүн мындай касиетин сезбей, туйбай, ой келди сүйлөшөт. Кадырлап барктабайт, жакшы сөздү издебейт. Же жакшы бир сөз жоголсо, аны жоктоп койбойт. Жакшы сөзүбүз жоголуп баратат деп кейибейт. Кээде адамдар сөздүн касиетин туйбай, бирөөгө жаман сөз айтып тилдеп, каргап шилейт. Же жаман сөз айтып болбогон жерден өзүн өзү карганат. Ал каргыш сөздүн күчүн сезбегендик же бирөөгө сөзүнүн жамандыгы тиерин ойлобойт. Же өзүнүн аброй касиети каргыш сөзү менен кошо кетээрин, өз сөзү өзүнүн тагдыры болуп кайта кайрылып келээрин туйбайт. Бирөөнү каргаган сөзү өз башына тиерин билбейт. Ошон үчүн сөз касиетин туюп, же бирөөнү каргаба, же өзүңдү өзүң каргаба деген элибиз. Сөз табияты ушундай татаал табышмак. Сөз мына ушундай өң менен түстү, күч менен салмакты, даам менен жытты, табы менен кутту кайдан алды экен? Ким билет, айткылачы? Эч ким мен билемин деп айта албайт. Ошон үчүн сөздүн касиетин билүүгө аракет кылалы. Анын өңү түсүн көрө билели, үнүн угалы, салмагы менен күчүн салыштырып көрөлү. Даамы менен жытын сезип, татып, жыттап рахат алалы. Куту менен табын туя билели дагы, андан күч кубат алып, касиети менен арууланалы, күч кубат алалы, келгилечи ушинтели. Ушундай. Раматлык чоң атам 85-ке келген курагында көзүн жуумп, сакалын кашып отуруп, кээ бир адамдар сөз деп эле бир немелерди сүйлөй беришет деп коёбур эле. Айылдагы Мачсак деген карыянын бир сөзү эсимден кетпейт. Ал кезде бирөөлөр менен талашып тартыша кеткенде сөөмөйүнүн учун шилекейлеп, «Эй, менин могу шилекейим адал, сөзүм адал» деп күбүр шыбыр эле. Көрдүңүзбү? Сөз деген грузиндер айтмакчы, курулай эле сүйлөй бербей, чыдабай кеткенде гана сүйлөш керек тура. Сөз да адал же арам болот тура. Ооз адал болсо, анын сөзү дагы адал болот тура. Биздин балалык куракта айылда жүргөндө Муса аба, Садыр аба, Бакир аба, Бексултан аба, Акмат аба, Бекиш аба, Шамш аба деген аксакалдардын сөзүн угуп чоңойдук десем болот. Муса абанын сөзү элдин тарыхы эмес беле. Кап десең, анын ар бир сөзүн магнит лентасына жазып сактап кала албадык. Садырбек, Бекиш, Шамш аксакалдар сүйлөгөндө топ муюп отурса, Бакир, Бексултан, Ороз аксакалдар ооз ачса эле, эл кран каткы күлкүгө батышар эле. Эмне экенин билбейм, алардын андай керемет сөздөрү кайдан жаралып, кантип элди ээрчитип алар кудуретке ээ болгонуна эмдигиче башым жетпейт. Жамандык жакшылыктарда
айыл эли чогула калганда ошолор сүйлөшсө экен деп эки көздөрүн агытып сөз күтүп отурушканын көрүп муюп отураар элек. Алар тоолук элдин театры менен киносу, телеси менен радиосу, гезити менен журналы болсо керек. Ошолордун оозунан бир керемет сөз уксам, көпкө чейин азык болоор эле. Көрсө сөздүн касиети мага ошол карыялар үйрөткөн экен. Италия элинин бир накылы бар экен мындай: өз учурунда укпай калган жакшы накыл өмүр бою окубай калган жакшы китепке барабар. Абдан туура айтылыптыр. Демек мен ошол карыялардын кебин өз кезинде угуп калганыма бактылуу экенмин деп отурам азыр. Анткени алардын баары о дүйнө узап кетишти. Аттең. Сиздер белгилүү жазуучу, агартуучу илимпоз Сулайман Ырыспаевдин сөз жөнүндө сөз китебин угуп жатасыздар. Окуган Кипариса Сурахманова. Китептин уландысы кийинки чыгарылышта.